Assalamu алейкум, урматтуу бир туугандар, амансыздарбы? Контакттар менен, группалар менен бөлүшүп коюңуздар. Сушистер көрсүн ушул видеону. Метро Менделеевская жакын жерде Жодор агайлар ушул жерден ВОЗ суши деп көптөн бери иштетип келет. Бул агайлар Надежда сабак берет, билебиз көбүбүз. Бул жерди эсиңиздерде болсо бир 3-4 ай алдынан тартканбыз. Партнер керек, эгер кызыккандар болсо келгиле, бирге иштешебиз, франшиза кылып башка жактарга да ачабыз. Бул тармак жакшы тармак деп тарттык элек да. Негизи өтө көп адамдар келип сүйлөшүптүр. Анан бир адам менен сүйлөшүп кийин кечеги күнү отмен болуп калды, ойлорунан кайтып кетиптир. Көп чалып байланыштыр, аларды деле номери калбады, балким көрүп калар. Сүйлөшүп калабыз балким деп атайын чакыртыр дагыбыз, ачык сөзүн ачык ушундай да. Анан эгер акчасы келсе балким кызыккандар болсо сатып беремби деп калыптыр да. Күлүмдүк вручкалар туугандар 30 миңден башталат экен. Өлдү деген 30 миң болот дейт. Анан суббота базар 100 миңге чейин вручкалар чыгып атат дейт. Мындай айтканда миллион грязный, миллион бар деп атат айначы. Миллиондон ашыгы ошондой болуп атат азыр учурда дейт. Орозуда аябай жакшы вручка болду дейт. Тамактар аябай жакшы. Мен алыстан келип негизи жеп турабыз. Тамактары сочный, чындыгында крылышкалардан аябай даамдуу, пиццалары, бургерлери чындыгында сочный. Сунуштайм да. Мурда кийин келип жүргөндөр тамактар боюнча жазып кетсеңиздер да болот. Ошолор боюнча сөз кылабыз туугандар, кыскасын айткандачы. Андыктан даяр бизнес алам дегендерге да жөнөтүп коербуз. Акчасы бар ушул тармакта иштешет элем дегендерге да жөнөтүп коербуз. Эгер кимдир бирөө алган болсо, сопровождение кылып, бир ай эгер айлыгын төлөп берсе, аны иштеп дагы берем деп атат да. Көргөзөм, үйрөтөм деп атат, кыскасын айткандачы. 4 сайт менен иштешет экен. Өздөрү доставщиктер өздөрү келип алып кетет го, Яндекс башкадачы. Анан өзүбүздүн мекенештерден, группалардан заказдар түшүп турат дейт. Доставка жолундан өзүбүз жолго түшүрүп, ал жактан да жакшы эле киреше бар дейт. Жүргүлө. Толук көргөзүп, сүйлөшүп, бардыгын силерге айтып берейин. Бул центрде жайгашканда, мындай айткандачы, элдер аябай көп өткөн, мына эле дүкөндүн алды. Эл ар дайым кире турган жер, мындай айткандачы. Мына өтүп каласыңбы? Киргенде эле четинен көргөзүп баштайын. Бул жерде детский кресло бар, кийим билген вешалкалар дегенде, бул жагы пока склад катары колдонуп атабыз дейт. Бул жерде намаз кылып турган ниеттер бар экен агайдан. Күзгү, уборный бул жагы. Шарттары жакшы. Наркы жагы кичине склад кушкан жери дагы бар. Мындай айтканда бир 20 адамга чейин отуруп чай иче турган залы бар жакын. Жер күтүү залы дегендей да. Жүргүлө. Холодильниги бар бул жерде, сусундуктар, өзүнүн ата мекенде көнөр сусундуктар. Анан бул жерге эми негизи туугандар дизайн өтө өзгөчө. Мына сааттар көрүп атасыздарбы? Абу-Даби, Москва, Нью-Йорк, Токио дейт, полный жанагылар бар. Анан көп жерде мындай поебанктар деле жок, билесиздерби? Заманбап, полный талапка жооп берет. Анан бардыгы официалдуу деп оплаталар жанагылар полный наличный дагы, мына QR код жанагылар менен төлөсө боло берет дейт. Полный бар жогу бар мына. Менюларды алмаштырып турганын көрүп атасыздар. Монитордончу. Кофе аппараттарды алып келип коюптур. Термоздары бар, тифалдар дегендей. Полный шарттар бар бул жерде. Иди чагы башкасы полный бар. Кофе аппараткадан көп адам кирет негизи. Отура турган залы бул жер. Полный бардыгы талапка жооп берет мына. Бул жерден тамакты даярдалган видеолорун коюп койгон. Бул жерде ушундай. Холодильниктери бардыгы бар. Мына көрүп аткандай холодильниктер, рис заваркасы дегендей. Бул жагы горячий, мына не деп коет эле? Аты не деп коет эле? Кыскасы филип пишире турган жанагысы. Пицца печкалары бар, экөө бар экен, берги сушиники. Могу жерде да холодильниги бар. Морозильниги бар экен, вытяжкалары наркы жакка мындай жыт чыкпайт ачыгычы. Көрүп атасыздар туугандар, кухня тармагында эми көбүнө түшүнүгү бар, билебиз а. Мына полный бардыгы бар. Штангаларга чейин алып келип коюптур, ушул жерден зал кылганча. Телегинге. Мынакей жаныбызда Жодор агай турат. Ассаламу алейкум. Сызбы? Иштериңиз жакшыбы? Мен эми түшүндүргөнүңүз боюнча айтып койдум видео башында, ушундай болуп калды. Биз мурда тарттык элек депчи. Эл менен амандашып, даяр бизнес болсо канчага сатасыз? Эгер сизге кошулуп партнер боламынса канча акчасы менен келиш керек?
Ошол боюнча сөз кылабыз. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Бул жер улуу суши, мындайча айтканда японский, итальянский ресторан деп айтылат экен. Негизи ресторан деле эмес, негизи кичинекей эле бир кафече. Бул жерге мен өзүмө бир партнер издеп атам. Ушул жерге иштешкени же болбосо башка жакын күндөрдө башка метролорго ачылайлы деген ниеттерибиз бар. Ошол жакка партнер издеп атабыз, 50 биз менен толук бул жерде иштешкени. Ошол анан эмесине келе турган болсок, башында 1,5 миллион берип кирет. Кошулуп сизге. Кошулат. Ушул жердеги баардык доступка ээ болот. Андан ары эмне жумуш кыла турган болсок, Бөлүшүп аласың. биргеликте чогуу баардык нерсечи. Кыскасы мен ыйлаганда ыйлап, күлгөндө күлө турган бир менен иштеше турган бир жакшы бир өзүмө партнер издеп атам. Сизге кыскасы акчасын берип коюп, давай өзүң кыла бер деген адамдар чалбай эле койсун. Бул дагы дыраса чалып турган. Ошондой болуп атат. Негизги биринчи маселе бул акча эмес. Анан ошо иштин жүрүүсү да. Негизги ниетибиз ошол. Готовый бизнес кылып сатам дегенде канча баа коюп атасың сен примерно? Готовый бизнес. Нелер сизге карайт? Бул жер стена левели канчалык деңгээлде жанагындай дегеним сизге карайт. Бул жерде энди готовый бизнес дей турган болсок, готовый бизнести эмеге дагы киргизгенбиз, негизи Авитого, башка жактаргачы. Анан эмес келишкен эмес. 2,5 миллион деп киргизгенбиз. Сайт өзүгө карайт. Анан бул жерде биз тендерден утуп алганбыз. Местаны. Гос немеденчи, поддержкадан. Арендасы дагы бир аз жөндүү. Жерде центр болгон үчүн арендалар кымбат бул жердечи, Москвада негизинен. Анан баардыгы биз өзүгө карайт, ошол Яндекс, Delivery болсун, Купер болсун, анан өзүнүн сайттагы иштейт. Анан бул жерде ошол айта турган нерсе. Эгерде даяр алып өзүбүз иштетебиз дей турган болсо, мен өзүм ошол иштин изине түшкөнгө чейин 1 ай бул жерде мен жардам бере алам. Жардам. Юридическое сопровождение болсун, иш шартына болсун. Өз негизи биз даяр бизнестер сатканда 1 жума 10 күн эле сопровождение кылып берет эле да. Сиз ошондо 1 айды дегениңиз 1 ай бекер иштеп бересизби же 1 ай видеонун башында мен айтып койдум эле пор болуптан иштеп берет экен дегендейчи. Ошого кандай болуп калат? Ооба, негизи 1 ай убакыт кетип калат билинбейчи. Первый оформлениясы ал жагын бул жагын тааныштырып, антып бүткүчечи. Кандай кылат? Поставщиктер кандай дегенде. Ошон үчүн мен 1 ай деп айтып атам, 1 ай ошонун ичинде болот, исключено. Мен өзүм ошо эмеге салып берем. Даяр бизнес ала тургандар болгон болсо, түшүп берүү жолу барбы сизден кичине арзандатуулар, же коюп берүү жолу, же чегүүпү, машина сашына дегендей? Же толкунакпы? Жок, эгер наличие болгон болсо түшүп беребиз. Полный сумма наличие болуп калса түшүп берем деген, а? Ооба, түшүп беребиз. Анан алмаштыруу башка жолдорун деле сүйлөшсөк болот. Эгер бизге туура келсе. Коюп берүү жолдоручу? Коюп берүү жолдорун деле эгерде бир 60-70% бере турган болсо, калганын коюп деле беребиз бир 5-6 айга чейин. Ал өзүн өзү эме кылса болот. Ошондой туугандар, бардык эле маалымат айтып окшойт. Эми калганын чалып байланышып көрөт, сүйлөшүп көрөт. Эми агай негизи сатышка деле анча деле куштар эмес экен, ачык элечи. Бул нерсени өнүктүрсөк жакшы, иштесек жакшы. Эгер бир семейный адам, суши тармакты билген адам алган болсо дейт, келинчегин бул жерге коюп туруп өзү поварлык кылган болсо, доставка берип өзү менен өзү ойноп жана боло берет дейт. Эгер дал ишарак иштешем деген болсо, рекламаларды берип, кыргыздар менен доставка кылган болсо жакшы эле кетет негизи. Чындыгында мына стройкаларга алып барса, көп адамдар иштеген жерлер бар, рыноктарчы. Ошол жактарга доставка кылган болсо жакшы эле болот да. Эгер повар иштеткен болсо бир 150-200 миңге чейин калат деп айтты видеого чейин. Жана негизи эле өзү иштетип, семейный жүргөн болсо, кеминде 300 тапса болот дедиңиз да? Ооба, семейный бизнеске жакшы. 300 чыгаса болот. Полный өздөрү жанакса, жакшы экен. Анан тем более 24 саат доступ, өзүнүн эшиги бар дегендей, кеңири келип кеткен. Анан кичиналда парковкасы бар. Нелер парковкалар бар, кууганга болот. Ошондой туугандар, жакшы күндөрдө жолугуп жүрө берелик. Ала турган адам өзү келип сүйлөшүп, жолугушуп алат. Мен айтып берет, тартып койсом, акчаны которуп коюп, бардыгы бүтүп кетпейт дегенде мына переживать этип, аябай негатив комментарияларды окуп калып атам да, ушу даяр бизнес айынан анча
Ошондой туугандар, көрүшкөнчө канал катталып кетиңиздер. Акайдын номерлерин төмөндө көргөзүп койдум. Ассаламу алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушуга окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.